Assalamu alaikum туугандар. Алхамдулилла, Кудайга шүгүр, Рамазан айында келип отурабыз, орозо кармап отурабыз, орозонун биринчи күнү. Эми ооз ачканда көпчүлүк курма менен ачабыз, Эми ошо курманы кантип тандаш керек? Курт болуп калып атат, башка туура эмес болуп калат, ошол жөнүндө сиздерге сөз кылып турам. Эң негизгиси эле любой жерде срок караганда эле курманда караганда срогун карайсыз. 21-жыл, мына мурдагы жылкы эскерек. Муну карайлы, бул деле 20-жыл экен, 3 жыл мурунку элестетиңиз. Анан кээки датасы жок болуп калган болсо, ачасыз дагы ичин карайсыз, кебетесин карайсыз, анан жыттап көрөсүз. Жыты да болуп калышы мүмкүн. Эринбей алып атканда ошо ичин карап жыттап көрөсүз. Кээкилердин ачыткы жыттанып бузулуп кеткени билинип турат да, же болбосо кээки карасаңыз курт болуп кетет. Ошон үчүн андайларды албайбыз. Эринбей карап алалы. Анан колдон келсе жакшысын кымбатыраагын алалы. 130-тан өйдө 130 сом, 150, 180 сомдук жанагы мындай месистый да, кара ичин карасаңыз месистый, жегенде да курма жегенде болосуз да. Эми биякта мен кыйын болуп, мен кыйындаман кымбатын жегиле деген жерим жок. Арзан деле бирок карап тандап алышыңыз керек да. Бирок мен сиздерге айтып коеюн, арзаны мисалы үчүн 70 сомдук, 80 сомдук болот бой, тиги 150 сомдук болот бой. 70 сом арзан болуп атат, бирок ошонун весин, салмагын таразага койсоңуз, жана арзан бир 350 ашып кетсе 400 грамм чыгат да. А берки жанагы кымбатыраагы ал 650-700 граммга чейин чыгат. Ошондо мындай чыкканда разницасы кайра ошол эле болуп калып атат да. Зато 150 сомго аласыз, веси көп, анан мындай жегиликтүү, жакшы курма аласыз да. Аллах таалам амалышка тофик берсин. Ушундай срок өтүп кеткен нерселерди соодагерлер сатпашына Аллах таалам ошолорду сактасын. Баарыбызга амал кылышка мүмкүнчүлүк берсин. Орозоңуздар кабыл болсун.